Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе, алипе сабагына даяр болсоңор, сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Эле сабак. Балдар, азыр жашынган тамгалар оюнун ойнойлу. Оюндун шарты боюнча гүлдөрдүн артында кайсы тамгалар жашырылганын табышыңар керек. Кана, кайсы тамгалар жашырылган? Таап көргүлөчү. Силер туура таптыңар. Биринчи З тамгасы. Андан кийин созулма У тамгасы. К. Балдар, бул эмне? Туура, бул гүл. Келгиле, ушул гүл менен баштап, муундарды кошуп окуйбуз. Гүл нара, гүл зат, гүл наз, гүл нура, гүл мира, гүл сана. Азаматсыңар. Эмне пайда болду? Ооба, кыздардын аты пайда болду. Бул аттардын баары кайсы тыбыш менен башталды? Ооба, Г тыбышы менен башталды. Анда бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Г тыбышы жана Г тамгасы. Бүгүн сабакта Г тыбышы жана Г тамгасы менен таанышасыңар. Ага карата кызыктуу тапшырмаларды аткарганды үйрөнөсүңөр. Келгиле, Г тыбышын туура угуп, 3 жолу кайталап айталы. Г, Г, Г. Жакшы. Демек, тыбышты биз оозубуз менен айтып, кулагыбыз менен уктук. Ал эми тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз. Бул Г тамгасынын басма түрү. Ал эми бул жазма түрү. Баш тамгасы жана бул кичине тамгасы. Балдар, Г тыбышын тамга менен белгиледик. Кайталайбыз. Тыбыш тамга менен белгиленет. Тыбыш тамга менен белгиленет. Келгиле, Г тыбышын дагы 3 жолу кайталап айтып көрөлү. Г, Г, Г. Балдар, эмнени байкадыңар? Ооба, Г тыбышын айтып жатканда, аба тоскоолдукка учурап, телебиздин түпкү бөлүгү таңдайга тийишип, жумшак айтылды. Демек, Г тыбышы жумшак, үнсүз. Эми балдар, гүл деген сөзгө талдоо жүргүзүп көрөлү. Силер билесиңер, талдоо бул сөздө канча тыбыш, канча тамга, канча муун бар экенин аныктайт. Кана, гүл деген сөздөгү тыбыштарды атагылачы. Кайсы тыбыштар бар экен? Туура, Г, Ү, Л тыбыштары бар экен. Анда бул сөздө 3 тыбыш, 3 тамга бар экен. Муунга бөлүнгөн жок. Г тыбышы сөздүн башында кездешти. Мына балдар, биз
сөзгө талдоо жүргүздүк. Кийинки сөздөргө да талдоо жүргүзүп көрөлүчү. Бул эмне? Туура, бул торгой. Баарыбыз чогуу кайталайбыз. Торгой. Торгой. Балдар, сөздөн кайсы тыбыштарды уктуңар? Туура. Т, О, Р, Г, О, И. Демек, бул сөздө канча тыбыш бар экен? Ооба, 6 тыбыш, 6 тамга бар. Муунга бөлүп көргүлөчү. Силер туура таптыңар. 2 муунга бөлүнөт. Биринчи мууну тор, экинчи мууну гой. Г тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Демек, балдар, бул жерден силер эмнени байкадыңар? Ооба, Г тыбышы сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин билдиңер. Азыр ушул сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзүп көрөлү. Бул сүйлөмдүн белгиси. Сүйлөм 4 сөздөн түзүлдү. Карагыла, биринчи сөз торгой. Эми калган сөздү толуктап, сүйлөм түзөлү. Туура. Торгой балапан басып чыгарды. Кайталайбыз. Торгой балапан басып чыгарды. Жакшы. Эле сабак. Бул сүйлөм да 4 сөздөн түзүлдү. Карагыла, экинчи сөз гүл. Эми калган сөздү толуктап, сүйлөм түзөлү. Туура. Короодо кооз гүлдөр өсөт. Кайталайбыз. Короодо кооз гүлдөр өсөт. Демек, балдар, сүйлөм сөздөн түзүлдү. Баарыбыз чогуу 2 жолу кайталайлы. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Жакшы. Эми кезекти окууга берели. Азыр бир нече муундарды окуйлу. Кана, баштадык. Га, го, гу, гы, ге, гө, гү, ги. Жакшы. Эми сөздөрдү окуйлу. Карагат, ителги, кызгалдак, кереге. Азаматсыңар, туура окудуңар. Азыр, балдар, геолог деген темадагы чакан текстти окуп берейин. Силер көңүл буруп угуп отургула. Геолог. Менин агам геолог. Ал акылдуу, кайраттуу. Бийик тоолордон алтын, темир, жез, көмүр издейт. Мен да агамдай геолог болгум келет. Геолог. Кайталайбыз. Геолог. Менин агам геолог. Ал акылдуу, кайраттуу.
Бийик тоолордон алтын, темир, жез, көмүр издейт. Мен да агамдай геолог болгум келет. Балдар, азыр кезекти оюнга берелик. Силер менен адашкан тамгалар оюнун ойнойбуз. Эгерде силер адашкан тамгаларды туура жайгаштырсаңар, бир сөз келип чыгат. Кана, оюнубузду баштайлык. Ойлонобуз. Эмне деген сөз пайда болду? Бул сүрөт силерге жардамга келсин. Туура, карга деген сөз пайда болду. Кийинки адашкан тамгаларга көңүл буралы. Оба, силер туура таптыңар. 9 деген сөз. Кийинкисин карайлы. Азаматсыңар менин акылдууларым. Бул сагыз деген сөз экен. Кандай жакшы, мен абдан кубандым. Силер тез жана туура таптыңар. Балдар, бүгүн сабакта кандай жаңы сөздөрдү билдиңер? Келгиле, сөздөрдүн дубалына көңүл буралы. Бул ким? Туура, бул геолог. Бул карагат. Бул кызгалдак. Бул ителги. Бул көмүр. Бул темир. Кандай жакшы. Силер сөздөрдүн аталышын эсиңерге сактап калыптырсыңар. Азыр балдар, Г тамгасын жазуудагы элементке көңүл бургула. Калем сапты оң колго кармайбыз. Жазып жатканда жумушчу сапты колдонобуз. Үстүңкү сызык менен астыңкы сызыкты пайдаланабыз. Алардан ашып кетпейбиз. Анда абада жазып баштайлы. Балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктап, эсибизге сактайлы. Бүгүн силер Г тыбышы жана Г тамгасы менен тааныштыңар. Г тыбышы жумшак үнсүз жана сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин билдиңер. Г тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап, муунга бөлдүңөр жана сүйлөм түздүңөр. Муун, сөз, сүйлөмдөрдү окудуңар. Ой жүгүртүүгө карата тапшырманы аткардыңар. Балдар, мен силерге ишенем. Айтылган нерселерди угуп жетише алдыңар деп. Бул алган билимдерди унутуп калбайлы, кайталап туралы. Анткени алдыда биз окуй турган кызыктуу ырлар, жомоктор, табышмактар бар. Билинбей убакыт да келип жетти, балдар. Биздин сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.